Бирок жогоруда келген мисалга караганда Кыргызстандагы мурабаха келишимине салынып эсептелген эсеп Иордания өлкөсүндө flat model, башкача айтканда жөнөкөй моделге салынып эсептелет. Мисалы Иорданияда Ислам банкы машинаны 13 000 долларга сатып алса, бул жерде 13 000 доллар 9217 Иордания динары болот. Андан кийин кардарга үстөк басын кошуп, 3,66 кирешечени менен 3 жылга бөлүп төлөө үчүн 10228 Иордания динарына сатат. 10228 Иордания динары 14426 доллар болот. Кардар бул сумманы 36 ай ичинде башкача айтканда 3 жылга бөлүп төлөйт. Бул жерде банктын кирешеси 3 жылда 1011 Иордания динары болот. Ал эми 1011 Иордания динары 1426 доллар болот. Кардар айына 284 Иордания динарын төлөйт, 284 Иордания динары 400 доллар болот. Айырмачылык Кыргызстанда мурабаха келишим боюнча жана башка банк эсептер аны өтөт. Башкача айтканда амортизация модель менен эсептелгени үчүн жылдык кирешечени жогору болгондугуна байланыштуу жалпы каржылоо суммасы көп чыгып жатат. Анткени үстөк баа менен соода пайдасы ар ай сайын төлөнүп бүткөндөн кийинки калган суммадан эсептелет. Бул эсептөө модель англис тилинде reducing balance, баланстын азайышы деп аталат. Бүткөндөн кийинки калган негизги сумманын калдыгы азайган сайын ижара акысынын дагы карызы азаят. Ал тескерисинче төлөнүп бүткөндөн кийинки калган негизги сумманын калдыгы азайган сайын негизги карыздын суммасы көбөйөт. Үстөк баа менен соода пайдасы төлөнүп бүткөндөн кийинки калган негизги сумманын калдыгына эсептелет. Ал эми Иордания өлкөсүндө мурабаха келишим боюнча эсеп жөнөкөй жана туруктуу модель менен эсептелет. Бул модель англис тилинде flat model, жөнөкөй жана туруктуу модель деп аталат. Төлөнүп бүткөндөн кийинки калган негизги сумманын калдыгы азайса дагы ижара акысынын карызы менен негизги карыздын суммасы өзгөрбөй туруктуу калат. Үстөк баа менен соода пайдасы жалпы каржылык суммасына эсептелет. Аннуитет жана амортизация модельдер дээрлик окшош, башында пайыз көбүрөөк, кийин азаят. Калган сумма азайган сайын пайыз да азаят, негизги карыздын үлүшү көбөйөт. Ошондуктан бул эсеп модели коммерциялык банктарда көп колдонулат. Анткени коммерциялык банктарда пайыз калган карызга эсептелет. Амортизация моделинде үстөк баа менен соода пайдасы дайыма төлөнүп бүткөндөн кийинки калган суммадан эсептелет. Туруктуу жана жөнөкөй модельде үстөк баа менен соода пайдасы дайыма баштапкы суммага эсептелет. Жөнөкөй жана туруктуу моделинде ай сайын негизги карыз бирдей төлөнөт, пайыз болсо бара-бара азайып барат. Кыскасы пайыз дайыма толук суммага эсептелет. Эми айтылгандарды жабыс түрүндө түшүндүрө кетсем, мурабаха боюнча машина алуу Кыргызстан мисалында машинанын наркы 13 000 доллар деп айттык, баштапкы төлөм 0 деп айттык, каржылоо суммасы 13 000 доллар, анткени баштап төлөм болбогондуктан жылдык кирешечени 19% деп айттык, жылдын саны 3 жыл деп айттык. Ошондо үстөк баасы менен соода пайдасынын суммасы 7410 доллар, жалпы каржылоо 20400 доллар, ай сайын төлөнчү сумма 567 доллар. Машинанын наркы 13 000 доллар, аны жылдык кирешечени саны болгон 19%га көбөйткөндө 2470 доллар чыкты. Бул банктын үстөк баасы менен соода пайдасы 1 жылдык кирешеси болгондуктан эми бизге 3 жылдык киреше керек. 2470 долларды 3 жылга көбөйткөндө 7410 доллар чыкты. Аны 13 000 долларга кошкондо 20400 доллар болуп чыкты. 20400 долларды 3 жылдын ичинде 36 ай болгондуктан 567 доллар болуп чыкты. Ай сайын төлөнчү сумма демек 567 доллар. Мурабаха боюнча машина сатып алуу Кыргызстан мисалында айттык. Эми болсо мурабаха боюнча машина сатып алуу Иордания мисалында айтсак, мисалы машинанын наркы 13 000 доллар деп айттык. 13 000 доллары 9217 Иордания динары болуп эсептелет. GOD деген Иордания динары, баштапкы төлөм 0, каржылык суммасы 9217 Иордания динары, жылдык кирешечени 3,66% болуп эсептелет. Жылдын саны 3 жыл, үстөк баа менен соода пайдасынын суммасы 1011 Иордания динары, жалпы каржылоо 10228 Иордания динары, ай сайын төлөнүүчү сумма 284 Иордания динары. Түшүндүрмө, машинанын наркыны 13 000 доллар деп айттык. Ал 9217 Иордания динары болот. Аны болсо жылдык кирешечени болгон 3,66%га көбөйтсөк 337 Иордания динары келип чыкты. Бул 337 Иордания динары банктын үстөк баа менен соода пайдасынын 1 жылдык кирешеси болот. Бизге 3 жылдык киреше керек болгондуктан 337-ни 3 жылга көбөйтсөк 1011 саны келип чыкты. Аны болсо машинанын наркы болгон 9217ге коссок 10228 жалпы каржылоо суммасы келип чыкты. Жалпы каржылоо суммасы болгон 10228ди 3 жылда 36 ай болгондуктан аны бөлсөк 284 Иордания динары келип чыкты. Ай сайын төлөнчү сумма демек 284 Иордания динары. Иордания динарын акш доллар аркылуу турган болсо 337 Иордания динары 475,32 доллар болду. 1011 Иордания динары 1426 акш доллар болду. 10228 Иордания динары 14426 акш доллар болду. 284 Иордания динары 456 акш доллар болду. Жалпы каржылоо суммасы доллар менен 14426 доллар болсо, ай сайын төлөнчү сумма доллар менен 400 доллар болду. Эми айырмачылык, эки мисалын айырмачылыгын айта турган болсо, Иордания жалпы сумма 14426 акш доллар болсо, Кыргызстанда жалпы сумма 20400 акш доллар болду. Иорданияда ай сайын төлөнчү сумма 400 доллар болсо, Кыргызстанда ай сайын төлөнчү сумма 567 доллар болду. Ошондо жалпы суммада 6000дик айырма болсо, Иордания менен Кыргызстан ортосунда, ал эми ай сайын төлөнчү суммада 167 доллар акш доллары айырмачылыгы бар. Ал эми мурабаха бүтүм аркылуу унаа сатып алуу Кыргызстан мисалында жалпы кошумча төлөмдөр жана чыгымдар тууралуу айтып кетсем, машинанын наркы 13 000 доллар, баштапкы төлөм 0, каржылоо суммасы 13 000 доллар, жылдык кирешечени 19%, жылдын саны 3 жыл, үстөк баа менен соода пайдасынын суммасы 7410 доллар, жалпы каржылоо 20400 доллар, ай сайын төлөнүүчү сумма 567 доллар, камсыздандыруу, такафул камсыздандыруу суммасы 20 доллардан 40 долларга чейин болсо, ал эми кээ бир ижара компаниялары 400 доллардан 600 долларга чейин алат.
Bir жолку кошумча төлөмдөр документтин оформление кылуу акысы $30 $80 чейин, административдик комиссия мисалы госнөмер $15 $30 чейин, bir жолку Кыргызстанда кошумча төлөмдөр комиссия 0,5 2% чейин болот экен. Ошондо биз орто эсеп менен $1 $13.000 көйөтө турган болсо $130 чыкты. GPS трекер орнотуу суммасы $110 болду. Бул дегени кээ бир ижара компаниялары техниканы көзөмөлдөө үчүн GPS орнотот экен. Кассага төлөнүш төлөмдөр болсо жалпы $300 $400 чейин, орточо эсеп $250. Мурабаха боюнча машина сатып алуу Эрдэнэ мисалында жалпы кошумча төлөмдөр жана чыгымдар тууралуу айтып кетсем, машинанын наркы $13.000 деп айттык. Эрдэнэ динарына 9217 Эрдэнэ динар болот. Баштапкы төлөм 0, каржылоо суммасы 9217 Эрдэнэ динары, жылдык киреше чейин 3,66%, жылдан саны 3 жыл, үстүк бар менен соода пайдасынын суммасы 1011 Эрдэнэ динары, жалпы каржылоо суммасы 10381 Эрдэнэ динары, ай сайын төлөнчү сумма 288 Эрдэнэ динары, өз ара кепилдеш такафул камсыздандыруу фондунун суммасы 153,42 Эрдэнэ динар болуп эсептелет. Bir жолку кошумча төлөмдөр документтерди оформление кылуу акысы 0,3%, административдик комиссия 5 Эрдэнэ динары, комиссия жок, GPS трекерди орнотуу суммасы жок. Жалпы кошумча төлөмдөр 36,143 Эрдэнэ динары, документтерди оформление кылуу акысы 31,143 Эрдэнэ динары, административдик комиссия 5 Эрдэнэ динары. Жалпы кошумча төлөмдөр доллар менен эсептегенде документтерди оформление кылуу акысы $43,93, административдик комиссия $7, негизги айырма Эрдэнэде кассага төлөнчү төлөмдөр аз. Эми болсо, эки модел ортосунда айырмачылыкты мисал катары каржыны түшүндүрө кеткенге аракет кылсам. Мисалы, аннуитет амортизация модели негизги сумманын калдыгы, ижара акысынын карызы, негизги карыз суммасы ай сайын төлөм убакыт айлар деп бөлдүк. Мисалы, $13.000 машинанын негизги наркы. Ал эми ай сайын төлөм $476. Аны экиге бөлө турган болсок, $237 туура келди. Кайсыга туура келди? Ижара акысынын карызы, негизги карыз суммасы болуп. Ал эми негизги сумманын калдыгы азайган сайын ижара акысынын карызы да азаят, негизги карыз суммасы көбөйөт. Мисалы, экинчи айдан эсептей турган болсок, $12,730 болду. Ижара акысынын карызы $206, негизги карыз суммасы $270. Экөөнү кошкондо $476 болду. Ай сайын төлөм $476 эч качан өзгөрбөйт. Мисалы, 3-чү айдан эсептей турган болсок, $12,456 болду. Ижара акысынын карызы $202 болду. Негизги карыз суммасы $274 болду. Экөөнү кошкондо $476 болду. Ошентип 7-чи айга келе турган болсок, негизги сумманын калдыгы $11,317 болду. Ижара акысынын карызы $185 болду. Негизги карыз суммасы $291 болду. Ай сайын төлөм экөөнү кошкондо $476 болду. Ошентип жалпы ай 36 ай болгондуктан машинанын наркы $13.000 кошуп $17,136 төлөнөт. Негизги сумманын калдыгы ошентип баары $0 түшөт жана аяктайт бүтөт, карыз бүтөт. Ал эми кийинки модель тууралуу айта кетсем, ал модель жөнөкөй туруктуу модели. Негизги сумманын калдыгы, ижара акысынын карызы, негизги карыз суммасы, ай сайын төлөм убакыт айлар деп муну да бөлдүк. Бул туруктуу модельдин туруктуу болуп эсептелип айтылып калган себеби, ижара акысынын карызы өзгөрбөйт, негизги карыз суммасы да өзгөрбөйт. Ал болсо $361 менен башталат дагы, акыр аягы $361 менен аяктайт. Негизги карыз суммасы да $206 менен башталып, акыр аягы $206 менен бүтөт. Мисалы, негизги сумманын калдыгы экинчи айдан $12,794 болсо, ижара акысынын карызы ошол эле $361 болду. Негизги карыз суммасы да $206 болду. Ай сайын төлөм $567. Ал болсо 361-ди 206-га кошкондо $567 болуп чыкты. 3-чү айдан эсептей турган болсок, негизги сумманын калдыгы $12,588 болуп азайып атат. Ижара акысынын карызы $361 эле болуп атат. Негизги карыз суммасы да $206 болуп өзгөргөн жок. Экөөнү кошкондо $567 болду. Ошентип 7-чи айга түшө турган болсок, негизги сумманын карызы азайып $11,764 болду. Ижара акысынын карызы $361 болуп өзгөргөн жок. Негизги карыз суммасы да $206 болуп өзгөргөн жок. Экөөнү кошкондо $567 болду. Ошентип банктын үстөк бар менен соода пайдасы 3 жыл ичинде $7,410 болду. Ал эми машина негизги суммасы болгон $13,000 кошуп 3 жыл ичинде $20,400 төлөндү. Бул сумма болсо 36 айга бөлүнүп, негизги сумманын калдыгы болгон 0 менен бүтөт дагы, карыз жабылат. Ал эми эки модель ортосундагы негизги айырмачылыктарды айта кетсем, айырмачылыктары амортизация аннуитет моделинде соода пайдасы дайыма төлөм бүткөндөн кийинки калган суммадан ай сайын эсептелет. Ал эми жөнөкөй туруктуу моделинде болсо, соода пайдасы дайыма баштапкы суммага эсептелет жана ай сайын өзгөрбөй туруктуу болот. Эскерте кетчү нерсе жогоруда келген баардык мисалдар болжол түрдө эсептелди. Ошондуктан 2 же 3 сан жогору же өйдө төмөн болушу мүмкүн.